Kıyamat kayım kaçan bolot? Kaçan жер бетинде Allah деп айтқан киши калбай калганда, ошондо кыямат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Пайгамбарыбыз айтат, кыямат кайым болбойт. Жер бетинде Allah деп айткан киши жашап атса, бир эле киши болсо жер үстүндө кыямат болбойт. Ошонун урматынан Алла Таала бул ааламды талкалабайт экен. Şu bir Allah деп айткан кишинин урматынан, bir la ilahe illallah деп айткан кишинин урматынан Allah күн чыгарат, жамгыр жаадырат. Бардык ааламды Алла субханаху ва таала кармап турат. Ал өлгөндөн кийин анан кыямат кайым. Муслим шарифте келет, Ибн Масуд радыйаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат кайым адамдардын эң жамандарын үстүнө болот дейт да. Демек, дүйнөдө жакшы адам калбай калат экен, бардыгы бузулган, бардыгы капыр, бирөө дагы ишенбеген, ошолорго ана кыямат кайым болот.